Москва шаарынан Казакстанга ишенимдүү кирди чыкты кызматы өз ишин баштады. Биз күн сайын саат 13:00 жөнөп кетебиз. Жолго чыгаар алдында документиңиз кара тизмеде бар жогун текшерип, баарын тактап анан жолго чыгабыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар сизди жолдо чарчатпайт, эсен аман алып барып келет. Машиналарыбыз таза жана ыңгайлуу. Биздин дарек метро Серпуховская, ошондуктан тажрыйбалуу өз ишин мыкты билген Жодорбек Бакеге чалыңыздар, жазыңыздар. Байланыш номери 89 255 453 837. Биз 24 саат бою байланыштабыз. Крымтөбөл Камчы Көлбаев жана анын жанындагы 10 адам кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, алар 16 ноябрь күнү Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жердеги Булат М мергенчилик таластан кайтып келе жатканда Карасай чек ара пунктунан кармалышкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалгандар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан тиешелүү уруксаты жок чек ара аймагында жүргөндүгү аныкталды. Бул боюнча мыйзамга ылайык Асанбек жана анын жанындагыларга карата административдик камакка алуу боюнча тиешелүү протоколдор түзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгында 8 дана ок атуучу курал табылып алынган. Ошентип Асанбектин жана анын жакын саналаштарынын иш аракетинде укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 429-беренесин, мамлекеттик чек ара режимин, чек арага жакын аймактардагы чек ара режимин жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пунктундагы режимди бузуу боюнча кылмыш белгилери көрүнгөн деп билдиришти УКМКдан. Азыркы учурда тиешелүү ыкча миликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Суперкейжи. УКМК Камчы Көлбаев кайра кое берилди. Кармалган Крымтөбөл Камчы Көлбаев жана анын жакын адамдары кайра кое берилди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Атайын кызмат аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгенин белгиледи. Эскерте кетсек, алар 16 ноябрь күнү Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жердеги Булат М мергенчилик таластан кайтып келе жатканда Карасай чек ара пунктунан кармалганы айтылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалгандар тиешелүү уруксаты жок чек ара аймагында жүргөндүгү аныкталды. Бул боюнча Асанбек жана анын жанындагыларга карата административдик камакка алуу боюнча тиешелүү протоколдор түзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгында 8 дана ок атуучу курал, 4 сайга карабини жана 4 дана ПМ жана глок үлгүсүндөгү тапанча табылган. Көлбаевдин жана анын жакын саналаштарынын иш аракеттеринде укук бузуулар жөнүндө кодекстин 429-беренесин, мамлекеттик чек ара режимин, чек арага жакын аймактардагы чек ара режимин жана мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттарындагы режимди бузуу боюнча кылмыш белгилери аныкталган. Булак Суперкейжи. Кыргызстандын милиция кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлдү. Кыргызстандын милиция кызматкерлери жогорулатылган айлык маяны ала баштаганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2022 жылдын 19 сентябрында мамлекет башы Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматкерлерине жана укук коргоо органдарында иштегендерге акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгына кол койгон. Ага ылайык 2022 жылдын 1 октябрынан тартып аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн кызмат өтөө үчүн үстөк акчалары жылдык эмгек акы фондунан 80% чейин жогорулатылган. Ички иштер министрлигинин буйругу боюнча ай сайын милиция кызматкерлеринин маянасына кошуп 20 000 сом үстөк акы төлөнө баштады. Ошондой эле өзгөчө абалда кызмат өтөгөн ички иштер органдарынын кызматкерлерин материалдык жактан шыктандыруу максатында Баткен, Лейлик райондорунун Баткен жана Сүлүктүү шаарларынын аймагында кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери менен ички аскерлердин аскер кызматчыларынын айлык акысына ай сайын 30 000 сомдон үстөк акы кошулуп берилет деп жазылат маалыматта. Бул кошумча каражат мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде делимитация жана демаркация процесстери толук аяктаганга чейин төлөнүп турары айтылды. Ички иштер министрлигинин көпчүлүк бөлүктөрүндө октябрь айы үчүн айлык акыдан сырткары үстөк акы дагы төлөнүп берилди. Айрым бөлүктөр үстөк акыны кийинчерээк алышат, деди Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Азыркы учурда Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында келишимдерди кайрадан түзүү боюнча иштер жүрүп жатканы айтылып, Ички иштер министрлигинин күзөт кызматында иштегендер үстөк акыны бул жумуштар толук аяктагандан кийин алары кошумчаланды. Булак Спутник Кейжи.
Россиядагы элчи Кыргызстандагы мир картасы менен жаралган көйгөй убактылуу. Кыргызстандын бир катар банктарындагы мир карталарын тейлөөдө жаралган көйгөй убактылуу жана техникалык мүнөзгө. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гульнара Клара Самат РИА Новости агенттигине билдирди. Анын айтымында тараптар маселени чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Банктардын бардык аракеттери биринчи кезекте коммерциялык маселеге барып такалат. Мунун саясатка тиешеси жок, бул техникалык көйгөй. Бизде эле эмес, мындай көрүнүш Россияда жана башка мамлекеттерди дагы катталууда. Ал дүйнөнүн баарын олку-солку кылат. Мындай процесстер болуп турат. Андыктан баары убактылуу. Каржылык сегментти жетектөөчү адамдар кандайдыр бир жолун табат деп ойлойм, деди элчи. Саматтын пикиринде ишкердик чөйрөсү техникалык деңгээлдеги жолугушууларды туруктуу негизде өткөрүп жатат. Себеби бул бизнес, алар каржы булагы айланып туруш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү издешет. Буга чейин Кыргызстандагы банктардын жарымы россиялык мир карталарын тейлөөнү токтоткон. Бул санкциялардын экинчи агымынан кооптонуудан улам болушу мүмкүндүгү айтылган. Россиялык төлөм картасын 11 банк кабыл албай калды. Азия банкы, Компаньон, санкцияга түшкөн 21 россиялык банк жөнүндө кеп болуп жатат. Доскредо банк, Бакай банк, Кыргызстан, Демир банк, Айыл банк, KCB, Капитал банк, Байтүшү, Оптима банк. Өлкөдө жалпысынан 22 коммерциялык банк иштейт. РИА Новости АКШнын финансы министрлигинин мир төлөм системасы менен иштегендерге санкция киргизүү тууралуу билдирүүсүнөн кийин россиялык картаны колдонуу көпчүлүк өлкөлөрдө көйгөй жарата баштаганын ырастады. Анын арасында Туркия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан бар. Булак Спутник KG. Кыргызстандагыдан 10 эсе жакшы ойнодук. Орусия курамасы Тажикстанды жеңе албай койду. Футбол боюнча Орусия улуттук курама командасы коңшу Тажикстан менен жолдоштук беттеш өткөрдү. Оюн дүйшөмбү шаарында өтүп, 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Орусия курамасынын башкы машыктыруучусу Валерий Карпин курама Кыргызстанга каршы оюнга караганда 10 эсе жакшы ойногонун белгиледи. Муну көпчүлүк эл түшүнбөйт, бирок күйөрмандарга дайыма жыйынтык керек. Кыргызстанга каршы оюнга караганда бул ирет 10 эсе жакшы ойнодук, бирок жеңишке жеткен жокпуз. Эми күйөрмандарыбыз нааразы болот, деди Карпин. Белгилей кетсек, 24 сентябрь күнү Кыргызстан курамасы менен Орусия Бишкекте жолдоштук беттеш өткөргөн. Оюн 1-2 эсебинде коноктордун пайдасында аяктаган. Булак Супер KG. Си Цзиньпин Путин менен жолугуш үчүн Орусияга келет. Орусиянын Кытайдагы элчиси Игорь Мургулов Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин келерки жылы Орусияга келиши мүмкүн экенин билдирди. Дипломат Орусия менен Кытайдын ортосундагы мамилелердеги жылдын негизги окуясы Орусия лидери Владимир Путиндин Пекинге болгон олимпиадалык иш сапары болгонун. Анын жүрүшүндө ал Си Цзиньпин менен COVID-19 пандемиясы башталгандан бери биринчи жолу жолугушканын эске салды. Сентябрда мамлекет башчылары Шконун Самаркандагы саммитинин алкагында сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Мургуловдун айтымында саясатчылар такай билдирүү алмашып, телефон жана видео чалуулар аркылуу байланышып турушат. Ал Си Цзиньпинге 2023 жылы Орусияга барууга уруксат берген. Артыкчылык иретинде келерки жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасынын Орусияга мамлекеттик сапары уюштурулушу керек. Ал болжолдуу түрдө Кытай парламентинин сессиялары аяктагандан кийин ишке ашат деп аса белгиледи ал. Эске салсак, буга чейин Франциянын президенти Эммануэль Макрон эки тараптуу жолугушууда Си Цзиньпинди орус президенти Путинди Киев менен сүйлөшүү үстөлүнө кайтарууга чакырган. Француз лидери ошондой эле COVID-19 чектөөлөрү уруксат бергенде Кытайга баруу ниетин билдирди. Булак Назар Ньюс KG.